Келе жаткан жекшембиде кыргызстандыктар жаңы мамлекет башчысын тандайт. А бирок атаандаштыкка жамынып, айрым талапкерлердин туура эмес сүйлөгөн сөздөрү менен жоруктарына нааразы болгондор четтен чыгууда. Мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акун Өмүрбек Бабановдун Онадырда айткандарын туура эмес деп Борбордук шайлоо комиссиясына кайрылган. Андан улам аталган талапкерге экинчи ирет эскертүү берилген. Ал эми бул маселени караганда Борбордук шайлоо комиссиясынын ичинде пикир келишпестиктер жаралган. Бирок Борбордук шайлоо комиссиясына аны жактагандар да бар экен. Алар азыр комиссиянын ишин сарбайт этип коюп атат. Башка чагымчылык иштер, туура эмес иштерин кылып атат. Бир 3-4 адам бар, мүчөлөр бар экен. Мен аларды туура эмес деп эсептейм. Бабановду бир жакты колдогон болбойт. Анткени Бабанов туура эмес жолго түшүп алды. Бул өзү жакшылык алып барбайт. Мыйзамды сыйлабастык. Бул мындай саясий демарш кылганын ар жагында бир башка бир сыр жатат да бул. Аны айтпасак да түшүнүктүү болуп турат. Мен мындай калыс өзүнчө таразалап, мындай чечим ала турган ушундай чоң ишеним менен ушул жака шайлап койгондон кийин ошону миссияны аткарыш керек эле да. Анан ал жерден алдын ала эчтекени материалды көрбөй туруп, далилдерди билбей туруп, анан биз чыгып кетебиз дегени бул ультиматум да. Бул саясий маданиятсыздык. Бул юридикалык жактан да маданиятсыздык. Президенттикке талапкерлерден бири Адахан Мадумаровдун Жалал Абадтын Кочкор атасындагы кылыгы коомчулукта кыздуу талкууга алынууда. Анын башка бир талапкердин шайлоочулар менен болгон жолугушуусуна тоскоолдук жаратып, мамлекеттик гимнди сыйлабастан микрофон талашканы чектен чыккандык экени айтылууда. Биринчиден Сооронбай Шарипович ал жерде жолугуш өткөрүп атат. Алдын алып алган, акчасын төлөгөн, уруксатын алган. Жолугуш өткөрүп уже гимн ойноп атат. Гимн ойногондо бүт электи келип алып уже саламдашып, барып туруп микрофон жылып алып сүйлөп атат. Анан барып анан микрофонду балдар алып койсо, барып алып да Сооронбайга барып айтпаган сөзүн баарын айтып атат. Бирок эми сыйлап койбой, кандидат сыйлабайт, тем более ал өткөрүп атат да, туурабы? Бирок деген Бакиевдин убагында эмне деген гана кызмат иштеди? Мына спикерден баштап, госсекретарга чейин барып, вице-премьер болуп, госсекретарь собес эмнени кылды? Штемек Турсун Жаныш Бакиевке камчы берип, я думаю, вы понимаете, что я имею в виду деп туруп ушундай айткан сөзү кыргыз элинин эсинде да. Себеби камчыны алгыла дагы Бакиевчилер камчы менен элди мындай өзү да айтып атпайбы, темирдей тартип дейт. Анан камчылап темирдей тартип кылып, адамдын пикирин укпай, ушундай бир казармада жашагандай бир тартипке алып келгиси келип аткандай бир аша чапкендей чапкандык. Анан саясатчы катары дагы бул баягы азыркы биздин элдин кырдаалын, элдин түшүнүгүн, ой жүгүртүүсүн баалай албай атабы же түшүнө албай атабы? Бул өзүнчө бир маселе да. Себеби эл башка да. Мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акун Мадумаров бийликте иштеп турганда оозуна талкан салып алгансып, унчукпай отурганын, ал эми кызматка илешпей калса, аларды сындап чыгарып көнүмүш адаты дейт. Значит, бул Мадумаровго только бийлик керек экен. Бийлик берсе жакшы экен. Мадумаров сүйлөбөйт экен. Бийлиги жетпей калса, бул бүт баарын шыбап туруш керек экен. Эксперттердин баамында Кыргызстан демократиялуу өлкө экенин ар тараптуу далилдеп келет. Мисал катары президенттик жарышка аттанган талапкерлерге азыркыдай шарттар түзүлгөн эмес. Мындан улам алдыдагы шайлоо таза ачык өтөрүн белгилешүүдө. Анархан Алтымышева, Каныбек Темиров, 7 канал, Бишкек өкүлчүлүгү.